Ыйык элчи Павылдын Тессалоникалыктарга жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Кудай атабыздын жана Теңирибиз Иса Машаяктын Тессалоника жыйынына Павылдан, Сыластан жана Тиметейден салам. Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Сыйынган сайын силерди эсибизге алып, баардыгыңар үчүн ар дайым Кудайга ыраазычылык билдиребиз. Кудай атабыздын алдында ишеним менен кылып жаткан ишиңерди, сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңерди жана Теңирибиз Иса Машаякка үмүттөнүү менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңарды дайыма эскеребиз. Кудай сүйгөн бир туугандарым, силерди ал тандап алганын билебиз. Себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. Көп кыйынчылыктарга карабастан сөздү ыйык рухтан келген кубаныч менен кабыл алып, силер бизден жана Теңирден үлгү алуучулар болуп калдыңар. Ошентип силер Македониядагы жана Ахаядагы бардык ишенгендер үчүн үлгү болуп калдыңар. Анткени Теңир сөзү силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимиңер бардык жерге тарады. Бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок. Анткени алар биз жөнүндө, бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө, тирүү чыныгы Кудайга кызмат кылуу үчүн буркандардан баш тартып ага кайрылганыңар жөнүндө, өлгөндөрдүн арасынан тирилткен уулуу Исаны асмандан күтүп жатканыңар жөнүндө айтып жатышат. Ал бизди келечектеги каардан куткарат.